Салам достор, кандайсыздар? Биз болсо Саламат Тайм подкастын баштадык. Жана биз отуруп алдык. Бул жакта биздин эжекебиз жатат. Себеби грыжасы бар адамдар кандай көнүгүү жасаш керек? Мына ошол жөнүндө сөз кылабыз. Атагыраагы биринчи биз ошо омуртка тутумунун бел бөлүгүндө грыжа бар болсо, анда кандай көнүгүүлөрдү жасаш керек? Мына ошол жөнүндө сөз болмокчу. Жана албетте биздин кадырлуу коногубуз эфирибиздин Алыбаева Сурмакан аттуу курман эжекебиз, физиотерапевт жана реабилитолог. Негизичи ошол Сурмакан эже өзүңүздүн эмгек жолуңузда ошол медицина тармагында эмгектенип келгениңизден бери грыжанын кандай коркунучтуу түрлөрүн көрдүңүз? Эң коркунучтуу түрү эле ошо баса албай баспай калышат. Колдору арыктап кеткен болот, моюн грыжасы болсо, буту болсо буттары арыктап, жанагы булчуңдарга нервдин иннервациясы жетпей калат да, ошол жетпей калганда буттар арыктап, анан жөлөп таяп келип калышат да, ушунчалык ооругандыктан жөлөп таяп. Эл уктай албай калат. Оорудан уктай албай, жалаң гана обезболивающий таблеткалар менен уктап калган күндөр болуп калат. Баягы ушундай бир контингент бар да. Барбайм дарыгерлерге, дарыланбайм өзүм эле дегендер болот. Анан болбой калганда алып келишет бир туугандар. Барсаң эле анализ тапшыр дейт дегендерби? Чынында тилекке каршы. Сиз бир подкастта айта кеттиңиз эле, грыжанын түрлөрү бар, кайсы бири коопсуз, кайсы бири кооптуу деп. Анан баягы грыжа байкалды, сиз айткан белгилер пайда боло баштады, мүмкүн МРТ тастыктады, бул жерде грыжа бар деп, ошол могул айтылган арка белдин бел тутумунда, бел бөлүгүндө. Ошол учурда биз үйдөн өзүбүзгө кандай көнүгүү жасай алабыз? Кандай көнүгүү жасап үйрөнө алабыз? Кандай көнүгүү жасап жардам бере алабыз? Биз азыр видеодон ушул негизги көнүгүүлөрдү көргөзөбүз. Биринчи упражнение. Баштаңыз, Инна Петровна. Биринчи, мына согончокту көрүп атасыңар. Оңго, биринчи оң жакты, сол жакты чоебуз. Бул булчуңдардын, белдеги булчуңдардын күчтөндүрүү. Мындайча айтканда, тренировка мышц поясницы болот да. Экинчи упражнение. Канча жолу жасалыш керек бул? 10-15 жолу, 20га чейин жасасак болот. Экинчи жолкуда акырын бир бутту бүгөбүз, анан экинчи бутту бүгөбүз. Кайра аны ордуна келтиребиз. Бүгүлгөндө да бул конкреттүү түрдө могул тизе жакка чейин келип бүгүлүшү керек, өзүнүн эрежеси. Ошол учурда биздин белдеги булчуңдар иштеп баштайт да. Биз аны иштетип эле күчтөндүрүп коебуз да. Так, үчүнчү упражнение. Бутту көтөрөбүз 90 градуска чейин. Согончок чоюлат. Түптүз түшүрөбүз, көтөрөбүз, кайра акырын түшүрөбүз. Шашпай жасайбыз, Шашпай жасайбыз. Муну дагы 20га чейин жасасак болот. Мисалы менен. Сурмакан аттуу курман, кээде адамдар бутун көтөрө албай калган учурлар болуп калат го. Бул учурда кантип жасайт? Же бул көнүгүүнүн саны ошол грыжанын оорчулугуна жараша болот. Эгерде сиз уже дарыланып, физлечение алып, воспаление кетиргенден кийин оорубай турган учурда күнүгө жасап турушуңуз керек да. Ал катуу ооруп аткан учурда полупастельный режим кылабыз. Ал убакта көп жасай албайт. Жасай ала турган гана упражненияны жасайт, анда дагы аз санда жасайт да. Мисалы 3-4 жолу ушундай. Төртүнчү упражнение. Так, оң жака бурулабыз, белди. Кайра сол жака бурулабыз. Бул жерде жерге тийип турат. Далысы тийип турат. Ошол жердеги белдеги булчуңдар скрутч мындай буралат да. Оңго бурайбыз, солго бурайбыз. Эң сонун. Муну дагы 15-20 жолу. Анан колду кошсок болот. Колду оң жака, белди сол жака, колду оң жака, белди оң жака. Бул упражненияны дагы 15-20 жолудан жасаганга туура келет. Так. Андан кийинки көнүгүү. Колду көтөрөбүз. Бутту оң жака, колду сол жака. Ошол эле учурда далылар тийип туруш керек да. Далы терге тийип турат. Бут менен оңго солго бурганда белдеги булчуңдар буралып тренировка болот. Жакшы. Андан кийинки көнүгүү жан баштагы
коюп, тизени бир аз бүгүп, аны дагы оңго, солго Тизе тийбей эле койсо болот же тийиш керекпи? тийбей эле. Эң башкысы бул жерде биз белдеги булчуңдарды бурап атабыз да. Оңго, солго буралтып атабыз. Ошол учурда далы тийип турат. Андан кийинки көнүгүү бутту кол менен алып, өзүнө тартып кой берет. Тизенен кармап, өзүнө тартып, кайра кой берет. Муну дагы 15-20 жолу жасаганга жетишишибиз керек да. Так. Чоң рахмат. Андан кийинки көнүгүү капталдап жатып алып, эки кол биригет, эки бут тизеден бүгүлөт дагы, мынакей, өзүңүздөр көрүп аткандай, оң жака бурулуп, кайра сол жактан оң жакты көздөй бурулуп. Бул дагы ар бир тарапка 10-15 жолу болгону жакшы, 10-15 жолудан ар бир тарабына жасайбыз. Мунун баары биздин байламталарды, булчуңдарды күчтөндүрөт. Бул акыркы упражнение, мынакей, как жанагы ит куйругун шыйпаңдатат го, ошондой кылып бул жерде ары бери кыймылдатканда биздин могу белдеги булчуңдар тренировка болот да. Бул дагы 10-15 жолу. Бул дагы 10-15 жолу. Астыга тартылабыз, артка тартылабыз. Чоюлуп, мына жерде омуртканын тутуму полностью чоюлуп атат да. Астыны көздөп башты киргизгенде чоюлуп атат могу жердегилер мындай болупчу. Моякка? Чоюп керүү. Так, башты ийинге тийгизип, тизеге тийгизип, кол менен тартабыз. Бул растяжка, чоюлуу, керилүү болуп эсептелет. Омуртканы чоюп керишибиз керек. Оң жака, сол жака, анан ортого. Мына ушул жерден вперед еще наклонитесь. Вот, видите, мондай кылып омуртканы астыга чоебуз. Мондайынан чоюлуп атат да. Чоң рахмат. Бул учурда баягы грыжа толугу менен айыгып кетпейт, бирок аны чоңойтпой кармайбыз, туурабы? Бул жанагы биринчиден чоңойтпой кармаган, экинчи булчуңдарыбыз күчтүү болсо, омуртканы оңго, солго кыйшаңдатпай мындай түз кармап турат да. Стабилдүү кармап турганга жардам берет. Ушул грыжа учурундачы жөө басуу жөнүндө айтып берсеңиз, жөө басуу канчалык жардам берет? Бул дагы тренировка, жөө басуу дагы ушу тренировканын бир түрү. Азыр эми огородубуз жок, мындай кыймыл аракет, тердеп иш кыла турган жумуштар жок болгондуктан ходьба азыр эң сонун. Скандинавский ходьба деп коет. Ушу эки таякты кармап алып, басып жүргөн көрүп эле атасыңар парктарда. Бул эң сонун ден соолуктун мындай бул бир эле ушу грыжага эмес, бүт муундарга, ички органдарга, дем алуу органдарына, себеби биз басып баратканда кичине дем алганыбыз күчөп, кичине адышка болуп анан иштейбиз да. Ошонун баары ден соолукка пайда. Чоң рахмат. Достор, бүгүнкү көнүгүүлөрдү, бүгүнкү баардык ушул биз көргөзүп берген, Нина Петровна көргөзүп берген көнүгүүлөрдү үй шартында акырын өзүңүздүн ден соолугуңузду кандай коркунуч жаратып албастан кайталап, эгерде грыжа бар болсо, дарыгер сиздерге конкреттүү түрдө көрсөтмөлөрдү берсе, ошондо жасасаңыздар болот. Эң эле башкысы сиз айта кеткендей, жөө басуу учурунда биздин организмде бул омуртка тутумунда мындай не деп коет, инерция болуп, өзүнчө бир амортизация иштейт эмеспи, ошол учурда дагы кан жүгүрүү жакшы болот, ошондуктан аны көрсөңүз болот. Анан скандинавская ходьба деп сонун айта кетти биздин коногубуз Урмаканат Токуровна. Бул учурда булчуңдардын 80%-на чейин иштейт дейт. Эгерде басып баратып сүйлөсөң, анда 90% иштейт деп айтып келишет. Ошондуктан бул скандинавская ходьбаны дагы интернет булактарына карап, издеп, атай таякчыларын сатып алып, бизде баса Бишкекте сатат, спорт дүкөндөрдө. Анан өзүңүздүн ден соолугуңузду чыңдасаңыз болот. Биз болсо коштошобуз, оорубаңыздар, сак саламатта туруңуздар.